реформа жүрбөй атат. 8 министр алмашты 10 жылдан бери. Бары жасай албады деди. Мына азыр ишенген улан Исраилов деген министр келип олтурат. Ал үчүн премьер-министр жооп берип атат. Татаал суроолорго. Мен жеңил суроолорду берейин. Улан Жумабеков. Административдик ведомство деген бар Кыргызстанда түшүнүк. Бизде канча түрү бар ошонун? Министр болуп кетип атасыз, айтыңыз. Жооп жок, 4 түрү бар. Сиз өкмөткө мүчө болуп кетип атасыз. Канча өкмөт мүчөсү бар? Жооп жок, 22 мүчөсү бар, сиз 22-чисисиз. Канча министерство бар? Айта аласызбы? Өкмөттө. Жок, канча министерство бар? Канча? Жок. Колунан жете эле эстетесизби? Сооронбай Шарипович. Анан ары министр болуп келип калсаңыз, кризисте деди. Кризистин негизги күч себебин айтып бериңизчи. Атамбаев кризис болуп атат дейт. Күч себебин айтыңыз. Тапшырма берип жөнөтсө керек ошол үчөөнү чечесин деп. Үчөөнү айтыңыз. Биринчиси Текебаевди камайсың деп жөнөтүп атат. Билбейсиң. Мына реформа жүргүзөбүз деп атасыңар. Реформа жүргүзгөндө 4 приоритеттүү максатыңызды айтыңыз. Эмне жасайсыз? Жооп жок. 9-чу министр. Эме болду, сиз менен бүттү. Экинчи суроо. Боло турган ички иштер министрлиги. Бүгүнкү күндө сиз ушул МВДга кетип бартасыз, ички иштер министрлигичи. Канча ровуду, канча говуду бар? Роводу ар кайсы шаарда 4 роводу бар. Жок, Кыргызстан боюнча деп атам да мен. Кыргызстан болсо тактап айтсам болот эле мындай. Мына эми билбейт экенсиз, билип алганыңыз жакшы болот эле да. Андан кийин мен айтып коеюн бул жердечи. Эмне үчүн мен бул суроону берип атам? Эгерде ушул кичинекей ровудулар бар, ушуларды биригеби, бириктирбейби, говудулар биригеби, бирикпейби? Ушу тармагында да реформа болобу, болбойбу? Сөзсүз түрдө болот, аны караштырып атабыз азыр ошо реформа түрүндөчү.